Бұл менің апамның қыз малыдағы сепкілемі. 150 жылдың тегереги болды десем болады. Мен өзім 73-ке кіріп қалдым, анан бұл килем қаншаға кірді білбеймін. Кадамжай районунун Каражыгач айылынын тургуну Айзада Кошпакова 73 жашта. Апасы чеберчилик менен алектенгендиктен кол өнөрчүлүккө 6-классынан баштап кызыгуу пайда болгон. Кийизди жасаганда ак кийиз, кара кийиз деп жүнүңө карап баалаймын. Эгерде жүнүм кеңири болсо, момундай бир түстүү кийиз кыламын. Айзада Кошпакова кесиби математик. Мектепте мугалим болуп 43 жыл иштеген. 51 жашында пенсияга чыгып, кол өнөрчүлүгүн жаштарга үйрөтө баштаган. Бир жагы тууганым, бир жагы шакиртим. Тууганым дегеним бир тууган акамдын кызы. Анан өзү бул ар бир нерсеге ишке кызыкпаса бирөөдү шакирт кылыш кыйын. Мойнунан алып келип байлап койсоң да актикте отура берет. Өзү кызыккан адамды гана мен шакирт кыла алат экенсиң. Ошондуктан келин кыздар Кудайга шүгүр бар. Кызыкпайт. Уну шакирт кыла албадым. Эже сиңдинин устат шакирт болуп келе жаткандарына бир топ жыл болду. Мен ошо 80-жылдары үйрөнгөм да. Бир 5-6 үйрөндү го жаштардан. Кызыгышып, сиңдим, анан келиним кызыкты, өзүмдүн келиним. Ус чебер кийизден эле эмес, койдун терисинен дагы көптөгөн керектүү пайдалуу буюмдарды жасайт. Бул али жибитилбеген, бирок аша тура турган таяр эчкинин териси. Мынага аш төгүлгөн тери, эчкинин териси. Мына. Кол менен тырмалат. Мына. Назилер уже аш алып калыптыр. Сиз ага алып калыптыр, көрдүңүзбү? Бул 3 күн турат. 3 күндө тең күнүгө саар кет ушинтип тырмайсың. Мына, ичине аба кирбегендей болуп бүтөлдү. Ашталып, ийленип, тазаланып бүткөн терилерден кадимки көрпөлөрдү даярдайт. Малыбызда келин келсе, астына келинин астына постек салып тосуп алат болчу. Постеги жок болсо, постеги чек байбиче кандай экен дегендей мындай нарксыз кылып койчу. Ошон үчүн бирөөдөн болсо да эптеп келин алган байбиче постек таап келип турат. Себеби келин астына постек салынат болчу. Мына ошон үчүн мен ошо постеги чек байбиче болуп калбайын деп, постекти аярдап өзүм аркасын мынтип кабып да койгом. Айзада Кошпакова кол эмгеги менен көптөгөн фестивалдарга жана коомдук иш-чараларга катышып жүрөт. Ошондон улам каарманыбызга бир иш-чаранын уюштуруучулары Баатыр эне деген наам ыйгарышкан. Айзада апа учурда 6 баланын энеси, 29 небере жана 4 чебересинин чоң энеси. Сезим Айжураева, Салам Медиа, Баткен.